Айшакан эже, сиз жол эрежесин бузуп атасыз. 2 жоон сызыктан урулган болбойт биринчиден. Кайгул кызматынын тескөөчүлөрү 3 нөөмөт менен Бишкектин көчөлөрүн күнү-түнү 24 саат бою көзөмөлдөйт. Алар мурдагыдай жолдун боюна туруп алып, атайын унаа сүйүүчүлөрүн тоспойт. Инспекторлор өзүнө бөлүнгөн тилкени айланып жүрүп, жолдо жүрүү эрежелерин бузган айдоочуларды аныктайт. Эреже бузуулар кайгул кызматтын унаасында бекитилген видеокамерага да жазылат. Жаңырган жылдын 1-айында эле милициянын кайгул кызматтынын тескөөчүлөрү 7000ден ашык жол эрежесин бузуу боюнча протокол толтурган. Бул айдоочу азыр бизге жаткан учурда жол эрежесин бузуп, 2 тилкенин полосаны кесип урулган үчүн биз ага айып эмесин жазып бердик, протокол түзүп. Камера турган жерлерде аларда нарушение кылышпайт. Жарандар, камера жок жерлерден нарушение кылышат. Борбор калаанын 4 районун күн сайын 500 инспектор көзөмөлдөйт. Алар жолдо жүрүү эрежелеринин бузулушун гана тескебестен, ошондой эле коомдук тартиптин сакталышын дагы карашат. Ошондой эле тескөөчүлөр 102 кызматына түшкөн чалуулар боюнча да иштешет. Чакырык түшкөндөн 3-5 минута ичинде инспекторлор жерине барып, ыкчам чараларды көрүшөт. Маалым болгондой, январь айында жалпы 5900 чакыруу келип түшсө, анын 4000ден ашыгы такталган. Нөөмөттө жүргөн инспекторлордун айтымында көбүнчө жарандар турмуш тиричилик себептерден улам чыккан ызы чуулар менен кайрылышат. Билгилер чамасында 102 Байкал радио станциясынан маалымат келип түшкөн. Горький 23 дареги боюнча. Биз ошол дарекке барганыбызда ошол нотариустун ичинде иштеген 2 жаран бир кесиптештер бири-бири менен келишпестик болуп, 2 кесиптешин биз ушул Бишкек шаарынын Октябрь районунун ички иштер башкармалыгынын бөлүнчөсүнө алып келдик. Мындан аркы териштирүүнү эми райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жүргүзөт. Негизи ар бир келип түшкөн чакыруу боюнча дароо протокол түзүлүп, окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталат. Кайгул кызматы ишке киргенден бери ыкчам чараларды көрүүдөн улам көптөгөн кылмыштардын бети ачылууда. 15 протокол коомдук коопсуздукту бузгандыгы боюнча протоколдо толтурулган. 250 кылмыштын бети ачылды, анын ичинен жоруктар боюнча бир 190 жоруктун бети ачылды ушу 1 айдын ичинде. 70 кылмыштын беттери ачылды. Бул жерде адам өлтүрүү фактылары бар, каракчылык, тоноочулук, зордуктоо, уурулук ушундай фактылар бар. Оор кылмыштардын бети ачылып атат. 1 миллиондон ашык калкы бар Бишкек шаары 41 тилкеге бөлүнүп, учурда 461 кайгул кызматкер иштеп келет. Март айында алардын катарын 3-агым менен окууга тапшырган дагы 200 кызматкер толуктайт. Ал эми ушул жылдын соңуна чейин жаңы кызмат Кыргызстандын бардык аймактарында ишке кирет. Сейил Карыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.